дагы бир Саламат ибн Жуфи деген сахабадан келет. Алда Муслимде келген хадис да. Ошол сахаба келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: "О Аллахтын элчиси" дейт. "Бизге айтып бериңизчи, эгерде ушундай башчылар келип" дейт да. Биздин үстүбүзгө ушундай башчылар келип, өздөрүнүн акыларын сурайт толугу менен. Өздөрүнүн акысын сурайт бизден. Бирок биздин акыбызды бербейт дейт. Көрдүңүздөрбү суроону? Өздөрүнүн акысын сурайт, а биздикин болсо бербейт. Ошондойлор бизге башчы болуп калса эмне кылабыз дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бербей мындай басып кетет. Кайра барып дагы сурайт. Дагы жооп бербей басып кетет. Ушинтип 2-3 жолу сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтат: "Аларга баш ийесиң, моюн сунасың" дейт. Алардын өздөрүнүн үстүнө жүктөлгөн жоопкерчилик бар, силердин өзүңөргө жүктөлгөн жоопкерчилик бар дейт да. Көрдүңүздөрбү? Алар каршы деген жок. Алардын өзүнүн жоопкерчиликтери бар. Эгерде алар мусулман башчылар зулумдук кылган болсо, туура эмес башкаруу жүргүзгөн болсо, адилетсиз болгон болсо, алар Аллах тааланын сөзсүз жооп берет. А карапайым элдин жоопкерчилиги аларга ошо жакшы иштерде баш ийип, моюн сунуп, көтөрүлүш чыгарбай, жанагындай насаат айткысы келсе, алдына барып айтып, ыз учун чыгарбай жөн жашаш керек. Демек алардын өзүнүн жоопкерчилиги, биздин да жоопкерчилик бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде айткан жок го, силердин акыңарды бербесе, зулумдук кылып атса, аларга каршы чыккыла, жамандагыла, ушактагыла деген жок. Мына ким ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин сыйлайм, динге баш ийем, Алла таалага баш ийем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына баш ийем деген болсо, мына ошого окшогон хадистердин баарын кабыл алып, моюнсунуп жашайт да. Анан ошондуктан кээ бир жанагындай караңгы адамдар адамдын намысына тийип ушинтип сүйлөй беришет да. Сен жагалданып атасың, бирдеме талап кылып атасың депчи, ага эч качан көңүл бурбаш керек. Биз мунун баарын динде келгендиги үчүн айтып атабыз. Керек болсо биздин буякта баарыбыз эле канча деген президенттер өттү, ошолордун бирин дагы тааныбай эле, бирин деле мамиле кылбай эле өттүк да, туурабы? Өтүп кетишет. Азыркы учурда деле президентти деле тааныбайбыз, баарыбыз деле билбейбиз. Бирок ушунун баарын эмнеге айтып атабыз? Динде келгендиги үчүн, мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн, мамлекет сакталсын, кан төгүлбөсүн, уруш чыкпасын, мамлекет өнүксүн деген мааниде. Мына ушундай эрежелерди дагы динибизде ошон үчүн, жалпы элдин мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн айтылган нерселер да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо мусулмандардын кызыкчылыгын ойлоп, мына ушундай хадистерди айтып кеткен. Баары тең пайдаланып, баары тең ыз ычуудан, башаламалыктан кутулсун деп. Ошондуктан мына ушундай нерселерди эске алып, өзүбүз да билип, жана башкаларга да жеткенге аракет кылалы. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.